ошол сабатсыздарды көтөрүп жүрүп ушундай кыйынчылыкка калып атабыз. Сабатсыз азаматтар башка элдин алдында башыбызды жер салдырып коюп атат. Жер каратып коюп атат. Эми урматтуу туугандар, келиңиздер, сабаттуу жигиттерди, сабаттуу кыздарды көтөрөлү. Маданияттуу азаматтарды көтөрөлү. Билеги күчтүүлөрдү эмес, билими күчтүүлөрдү көтөрөлүчү. Мына ушул билими жок, билеги күчтүүлөрдү көтөрүп барып алып, көрүп атасыздар, жогорку кеңеште министрлер букадан сүт саап башташты. Аны да уктуңуздар, менин сөзүм эмес. Мына жерде миң жолу рахмат сиздерге. Исхак Разаковдун урпактары Адахан Мадумаров менен деп атыпсыздар. Мен кече Садыр Жапаровдун сөзүн угуп отуруп, бүгүнкү Кыргызстандын башындагы чечилбей аткан маселеге эки эле киши күнөөлүү экен. Бири Исхак Разаков экен, бири Адахан Мадумаров экен. Аны уктуңуздар. 56-жылы дейт, биздин кыргыз жетекчилери бизге ушундай чечилбеген проблеманы таштап кеттиптир дейт. 56-жылы кайсы жетекчиң таштап кетти? Өкмөттү жетектеген Абдысүйөркулов деген аксакал болгон. Жогорку кеңешти жетектеген Төрөбай Кулатов деген жетекчи болгон. Мамлекеттин жетекчиси 56-жылы Исхак Разаков эле. Кимиси сага чечилбеген маселени таштап кетти. Тескерисинче, ошол чалкалап отурган имаратыңды куруп кетти алар. Соңку кездерде иштете албай аткан ГЭСтерди куруп кетти ал азаматтар. Миллион гектар жерди сугат жер кылып кетти ал азаматтар. 40% гана сабаттуулугу бар кыргыз элин 100% сабаттуу кылып кетти ал азаматтар. 15 республиканын ичинде 3-чү орунга чыгарып кетти ал азаматтар. Кандай дейсиздер? Мына ошол азаматтар ондогон завод фабрикаларды куруп кетти ал азаматтар. Азырга чейин сатып бүтүрө албай атасыңар. Эмнени таштап кетти ал жигиттер? Алар өзүнүн аркасынан тазалыкты таштап кетти. Улуу касиетти таштап кетти. Кыргыз республикасы деген гүлдөгөн республиканы таштап кетти. Маалымат жыйын өткөрүп атып айтып атат. 56-жылы биздин жетекчилер ушул чечилбеген проблеманы таштап кеттиптир деп. 50 жылдай асылып жүрдүк Разаковдун үстүнө. Эми кайра келме кезек келип дагы башталды Разаковго асылыш. Асылсаң мага асыл. Көз өткөн инсандарга тийбе. Ошол азамат биздин аталарыбыз бар экен, ошолор куруп койгон экен, ошолор курган өлкөдө жашап атабыз. Өзүң дагы бир кышты, бир кирпичти бир жерге кое элексиң. Чегара маселеси болгондо мен өткөндө айттым эле, каргалар келсе кар жаайт деп билгин. Карлыгаштар келсе жаз келиптир деп билгин. Адахан Мадумаровго асылса шайлоо болот экен деп билгин деп. Токтотуш керек бул маселени. 1 жыл болду. Садырды мен оозума да алган жокмун. 1 жыл болду, бир сөз айткан жокмун. 2 гана жолу чыктым, 2 жолу тең чегара маселеси боюнча чыктым. Бирөөсү ошол Өзбекстан менен болгон чегара келишимине коебуз деп Кемпирабад кетип баратканда бир чыктым. Экинчи жолу дагы бир мына Баткендеги каргашалуу окуя болгондо чыктым. Башка жерде чыккан жокмун. 1 жыл жөн койдум. Сиздер да сурандыңыздар, убакыт берели деп. Бердик убакыт. Булар келгендеги туулган бала чуркап жүрөт. А булар тай тура албай атат азырга чейин. Чуркаганды жөн кой. Айтпайын дегенмин мен. Тийишпейин дегенмин. Бирок ушул жигит өзү баштагандан кийин мен сиздерге чындыкты айтып коюшум керек. Көбү күтүп атат. Мадумаров эмне деп жооп берет экен деп. Мен жооп бербейм. Ал жоопту мына касиеттүү Баткен жергесинин тургундары сиздер берип койгонсуздар. Биз маселени утканбыз, утулган эмеспиз. Биз алганбыз, алдырган эмеспиз. Ал деген жер, ал Кажы Сайдын шахтасы эмес. Менчиктештирип Кытайга сатып жибергендей. Ал жер, ал турат. Ал кыргыз менчигинде турат. Мына сайрап келип айтып коет аягында дагы.
Бул кагаз юридикалык күчкө ээ эмес деп. Ээ болбосо эмнеге көтөрүп чыктың? Ээ болбосо эмнеге сүйлөп атасың? Өзүңдүн алсыздыгыңды, өзүңдүн сабатсыздыгыңды Разаков менен Мадумаровдун мойнуна илбегин. Айткын, мен алсызмын, мен сабатсызмын, мен протокол эмне экенин билбейм, мен эл аралык саясатты билбейм, түшүнбейм, колумдан келбей атат деп аны мойнуңа алып койсоң, эрдик кылган болот эми ошону. Мына конституцияны да жоготушат, мыйзамдарды да жоготушат. Бирок ушул эки барак кагазды бирине мураска калтырып келатат. Ак үйдүн үстүнө илип албайсың ошону желек кылып. Бул уятсыздык, бул сабатсыздык. Урматтуу тургандар, кайран гана сөз. Кайран гана сөз. Мен ал жигитти дагы, жанындагыларды дагы тилиме да албайын деп чечтим эле. Бирок кырчаңгыдай болуп тийишип атат өзү. Токтотуш керек ушундай нерсени. Жакшылыкка алып келбейт ал. Эми бул шайлоо эмнеси менен айырмаланат? Бул шайлоо жарым-жартылай. Жарымы партиялык тизме менен, жарымы бир мандатуудан кетип бартабыз. 54 талапкер партиялык тизме менен баратат. 36 талапкер бир мандат менен баратат. Бир мандат менен баруу дагы ушул ар бир партиянын тизмесине кирген инсандарга жеке добуш берүү идеясы дагы 3 съезден бери мен баса белгилеп келем. Бул идея ошол бүтүн Кыргызстандын идеясы. Биз айтып келгенбиз. Партиянын төрагасына жаккан эмес, партияга жаккан эмес, партияга акча берген эмес, элдин ишенимине ээ болгон жигиттер менен кыздар келиш керек деп айтканбыз. Мына ошол мезгилде мына идеяны алышты. Бирок аны ишке ашырышы бираз аксап атат. Жумшагыраак айтканда. Азыр ошол бир бюллетенде биринчи партиянын тизмелери кетет. 21 партия ат салышып атат. Биз кече чүчү кулак тартканда экинчи болуп чыгыптырбыз. Биздин катар саныбыз экинчи экен. Жакшы болуптур. Куттуу болсун дедим. Кеп санда эмес, канчанчыда эмес, кеп элдин көкүрөгүндө, жараткандын буйругунда. Кудай кааласа, кече бирөө айтып атат, экинчини колдоп биринчиге чыгарабыз деген уран менен баралы деп. Буйурсун ошол, болсун. Анан бул партияга добуш бергенде ошол бюллетенде экинчи сан катар сан менен кетип бараткан бүтүн Кыргызстан болот. Андан кийин бардык партиялар бүткөндөн кийин жанында 54 мындай бир лелек эмне деп коет эле, катак деп коебу.